Assalamu алейкум. Амансыздар, урматтуу мекендештер. Жалпы спорт сүйүүчүлөрү. Биздин Нурсултан Турузбеков ТВ YouTube каналыбызда кайрадан кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бүгүн тагыраагы 26 сентябрь таң эрте АКШда UFC 266 турнири жыйынтыкталды. Анда мелдештин башкы беттештеринин биринде кыргызстандык мушкер Валентина Шевченко беттеш өткөрүп, өзүнүн чемпиондук титулун 6-чы ирет коргоп калды. Бул тууралуу алдыда кененирээк ага чейин сиздер каналга жазылып, видеого лайк басып туруңуздар. Бүгүн 26 сентябрь таң эрте АКШнын Лас-Вегас шаарында UFC 266 турнири болуп өттү. Анын негизги беттешинде Брайан Ортега жана Алекс Волконовский беткелсе, ага чейинки эрөөлдө кыргызстандык мушкер Валентина Шевченко менен чемпиондукка талапкер АКШлык Лора Мерфинин ортосунда эрөөл болуп өттү. Чындыгында кыргыз мушкеринин катышуусундагы беттеште Валентина Шевченко чоң артыкчылыкта фаворит болуп чыккан. Жана беттеш жүрүшүндө ошондой окуя орун алды. Тактап айтканда, Мерфи бир дагы жолу атаандашына өтө таамай, же болбосо кандайдыр бир тейкдаун жасай турган абалды жарата алган жок. Болгону бир гана жолу 3-чү раундда Лора Мерфи атаандашын клинч абалында 30 секундадай кармаган болбосо башка эч кандай окуя орун алган жок. Биринчи раундда Валентина Шевченко көп ашыкпастан бутка туруу абалында өзүнүн мыкты соккуларын узатып, бир ийгиликтүү тейкдаун жасаганга жетишти. Ал эми экинчи раундда деле ошондой эле көрүнүш болду. Үчүнчү бөлүктө деле мөөнөтүнөн мурда бүтүрүүгө Валентина Шевченко көп ашыккан жок. Ал эми 4-чү раундда кыргызстандык мушкер кадимкидей агрессивдүү беттешти баштап, эрөөлдү мөөнөтүнөн мурда бүтүрүүгө анын каалоосу күч экендиги көрүнүп турду. Жана 4-чү раунд ортолоп калган мезгилде Валентина Шевченко оң тараптан хук соккусун атаандашына таамай жеткирди. Жана ал жерде Лоран Мерфи өзүнүн тең салмактуулугун жоготуп баштаган мезгилде бир жолу хайкиктеп, андан ары кошумча соккулар менен партер абалына алып келди. Жана өзүнө жакшы келек Мерфини камалоого алып, Валентина Шевченко партерде кубаттуу соккуларды узатып жатты. Жана рефери беттешти токтотууга аргасыз болду. Ошентип Валентина Шевченко бул беттеште ишенимдүү жеңишке кол жеткирип, өзүнүн чемпиондук титулун 6-чы ирет коргоп калды. Бул жеңиштен кийин ал айымдар дивизионунда UFC'нин тарыхында эң көп жолу титулдук беттеште жеңишке жеткен мушкер айымдардын экинчи сабына көтөрүлдү. Тактап айтканда, ал 7 жолу титулдук беттеште жеңүүчү аталды. Ал эми биринчи орунда Аманда Нунес турат. Анын эсебинде 9 титулдук беттештеги жеңиш бар. Мына ушундайча, дагы болсо Валентина Шевченко өз салмак чембирдигинде эч кайсы атаандашын өзүнө тең келдирбестен мыкты беттештерди өткөрүп, өзүн планетадагы эң мыкты мушкер айымдардын бири экендигин тастыктап келүүдө. Ал эми урматтуу мекендештер, биздин каналга жазылганды унутпаңыздар. Буйруса алдыда кыргыз спортундагы жаңылыктар тууралуу айтып турууну улантабыз. Ал эми бул чыгарылышты алып чыккан мен Нурсултан Турузбеков болдум. Кайрадан кезишкенче саламаттаңыздар.